Азыркы заманбап тил менен айтканда ар бир жаран баг отургузуп, там салып, ул кызын тийиштүү деңгээлде чоңойтуп өстүрүш керек эмеспи? Ал үчүн аң сезимиң токтолуп, жашоого болгон көз карашың опурталдуу болгондон баштап сөзсүз түрдө каражат топтоп, келечегиңе дал ушундай жакшы ыңгайлуу шарттарды түзүүгө аракет жасай баштайсың. Дал ушул жаатта бүгүнкү биздин тема маанилүү маек көрсөтүүсүндө талкууланмакчы. Тагыраак айта кетсек, бүгүнкү биздин сиздерге тартуулай турган тема каражат топтоо эртеңки күнгө кам көрүү деп аталмакчы. Эмне себептен мындай тема, кандай суроолор, кандай жооптор болот? Мунун эң негизги маңызы эмнеде деп турсаңыздар, анда бизден алыстабаңыздар, себеби биздин студиябызга келген адистер бул суроолорго так жана калдаттык менен кандай иштерди аткарыш керек экендиги тууралуу өздөрүнүн кеңештерин жана маалыматтары менен бөлүшмөкчү. Анда эмесе тааныштыра кетсем, Ислам каржы кооперативинин төрагасы Бакытбек Чынарбекович Орозобеков жана ошондой эле жогоруда аталган мекеменин юристи Транбаева Рузеля Жапаровналар келип турган учурлары. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Анан эң алгачкы эле азыркы бизде коомчулукта, Кыргызстандыкта кооператив дегенде ар кандай баягы эки жактуу ойлор пайда болуп кетет да, эки жактуу түшүнүк пайда болот. Бири ишенип, кандайдыр бир чынында эле салымын кошом десе, бири жок, бул болбогон эле иш, бул дагы да болсо кандайдыр бир көз боемочулук деп айтышым мүмкүн. Андыктан Бакытбек Чынарбекович айта кетсеңиз, негизи эле дал ушул Ислам каржы кооперативи жөнүндө айта кетсеңиз, башкалардан эмнеси менен өзгөчөлөнөт жана жеке эле кооператив бул эмне? Саламатсызбы? Биз кооперативди түзгөнүбүздүн себебин айтып баштайм башындачы. Азыркы учурда кыргыз элибизде турак жай маселеси өтө чоң көйгөйлөрдүн бири да. Анткени элибиз өсүп атат, балдар чоңоюп атат. Азыр мындай мигранттарыбыз көп болуп, пока билине элек да. Эгерде ошонун баары Кыргызстанда болгондо азыр ошол көйгөй билинип калмак. Азыркы учурда бизге Кыргызстанга мындай квадратный метр деп коебуз го, ал дефицит эмес. Жер бар. Баарыбыз мындай талаада калган жокпуз да, үйдө жашап атабыз. Бирок ошол жашап аткан көпчүлүк квартирада, батирде бирөөнүн чөнтөгүнө акча төлөп жашап атат да. Кооператив мисалы любой нерсе баягы суроо талаптан келип чыгат да. Азыр бизден башка мына 4-5 жылдан бери Кыргызстанда кооперативдер келип атат, чыгып атат да. Болгону азыркы кооперативдердин айланасындагы ызычуу бул система күнөөлүү эмес. Азыр ошол иштетип аткан адамдар да. Балким ошол кооперативдин баары жакшы ой менен ачылган. Элибизди турак жай менен камсыз кылалы деп түзүлгөндөр да. Бирок бирөө балким ошо кооператив иштөө системасын жакшы түшүнбөй ачып алган. Баягы биз 30 жыл мурда союз тарагандан кийин баарыбыз базар экономикасында бүт баарыбыз базарга чыгып кеттик да. Билгенибиз билбегенибиз деле ошо сыяктуу болуп кетти деп айтсам болот да. Анткени биз ушундай кылсак балким бирөө кандай десем, оокат кылам деп ачып алды дегендей. Бирөө чын жүрөк дили менен жакшы ачты, но кооперативдин өзүнүн алым күчүн эсептей албай калды да. Эрежелердин стандарттарына туура келбей калды. Мынакей ушул эле учурда мынакей сиз жакшы түшүнүк берип кеттиңиз жана алдыда дагы бул жөнүндө толук айтып болуш керексиз. Ал эми сиздердин кооперативиңиздердин кичине өзгөчөлүгү бул аталышында турат да. Ислам каржылоо кооперативи деп жана деги эле ушул сиздердин аткарып жаткан ишиңиздер ушул ислам принцибине кандай тараптардан ушул келет жана кандай принциптерден улам иш алып барат? Азыр биздин кооперативдин аты эмес, мисалы Ислам каржы кооператив эмес, көп мындай талаш ойлорду жаратып атпайбы? Көбү оокат кылыш үчүн исламды жаманап атат дегендейчи. Да, хайп иретинде колдонуп кетишет. Эгерде биз мына дагы бир коомчулукка айтып коеюн, эгерде бизге ошондой кандай десем, исламды жаманап бир иш кылыш керек боло турган болсо, азыр мен сиздердин алыңыздарда топой кийип, тесме алып, сакалчаны отурмакмын да. Анткени баарыбыз көрүп атабыз, исламды пайдаланып иш кыла тургандар момент мындай ырчыларыбызды деле жакшынакай ырдап жүрүп эле, жолук салынып эле чыга келип атышат да. Биздики такыр ал багытта эмес да. Ислам каржылоо азыркы учурда мындай дейм, муктаж адам келди, банк системасына кайра кайрылып келет да. Bir adam banka muhtaçlık менен келди, кредит алып,
бизнес кылам же үй салам же той берем, анткени биз башка альтернатива эчтеке жок да. Болгон финанс маселеси болсо эле, проблемасы болсо банкка барабыз да. А банк ошол келген адамдын муктаждыгынан пайдаланып, үстүнө үстөк кошуп, процент пайдасын көрүп атат да. А ислам каржылоо муктаж адам келди, биз ошол муктаждыгын эч кандай үстөк пайызы жок, жардам бердик, ал адам муктаждыгын чечип алды. Бул жардам болот ба, аябай? Албетте. Ошон мисалы бизде эгерде кооператив кылып, мындай жөнөкөй эле азыркы Кыргызстанда өтүп аткан кооперативтердин катарында боло турган болсок, биз эч качан атты башка ат коюп элечи. Мисалы мен может атамдын атын коймокмун, чыгып эле атпайбы? Осай ата же дагы бир балдардын атын коюп, ошентип деле иш кылса болот да. Бирок бул биздин кандай десем, багытыбыз, келечек өтө кенен да. Ислам каржылоо деп муну биз система кылып калдырып, то есть кооперативдин хозяйыны болбош керек. Бул система болуш керек. Эртеңки күнү биз кеткенде да башка киши келип, ушул ислам каржылоо кооперативинче башка кандай десем, өзүнүн правилаларын, өзүнүн закондорун киргизбей, ушул гана система менен кеткенде жолго салып кетип баратабыз да. Анан мынакей азыр жогоруда айта кеттиңиз да, анан бул жерден ар бир ачылган мекеме сөзсүз түрдө муну кандайдыр бир ишкер ачат. Ал ишкер кылып жаткан кандайдыр бир эмгегинен кандайдыр бир өзүнө пайда алып келиш керек эмеспи? Андыктан сиздердин азыркы аткарып жаткан эмгегиңиздер, негизи эле мекемеңиздер жалпы дал ушул багыттар менен кандай пайда ала алат? Анткени ал жагындагы эске ала кетпесең, сөзсүз түрдө элдер айтат да, булар кандайдыр бир жерде алдамчылар окшойт. Мындай азыркы жашоодо идеалдуу бепбекер ушундай шарттар болушу мүмкүн эмес деген суроо пайда болот. Ооба. Эми мен башында айтпай кетиптирмин. Биздин азыркы башка кооперативдердин бир айырмачылыгыбыз, бизде инвесторубуз бар. Инвестор бул бизге берип аткан каражаттан бир дагы тыйын кошумча үстөк албайт да. Ал өзүнүн эле берген акчасын кийин убакыт келгенде кайтарып алат. Бул соопчулук үчүн берет да. А биздин кооператив баягы баштапкы төлөмү жок болбойт да. Первоначальный взнос деп коет, ошонусу жок. Бизде ошол взнос бар, минималдуу 10%. И 5% кооперативдин эмгек акысы, услугасы. Биздин иштеп аткан, жүрүп аткан, алып аткан зданияларыбыздын баары ошо 5%-ын ичинде отурат. Биздин жашообуз ошол 5% десек болот да. Баягы сиз айткан туура айттыңыз, баягы бекер эле иштей бербейбиз. Анан ислам дегенде бизге көп адамдар келип кайрылып атат. Ислам десе эле баягы жардам деген түшүнүктүү баарыбыз билебиз да. Но эмне үчүн арабтар силерге берип атса, силер баштапкы төлөмү жок эле бербейсиңерби дегендер сөз болуп калат да. Эгерде кооперативдин азыр биздин командабыз болбосо, ал арабтар келип алып, мисалы бизге араб өлкөсүнөн берип атат да жардам. Алар келип биздин эшигибизди тыкылдатып акча таратыш керекпи? Вот ошолордун кандай десем, ошол жүгүн биз алдык да. Биздин дагы үй бүлөбүз бар, бала чакабыз бар дегендей, ошол ишти аткарыш үчүн айлык акы алыш керек, помещенияны арендовать этиш керек, командировкаларга барыш керек. Ошолордун баары бүт система эсептелинген да, 5%-ын ичинде ошол отурат. Түшүнүктүү. Азыр суроолор абдан көбөйө баштады. Негизилерин бере кетсек, жалпы ушул ишмердүүлүгүңүздөр Кыргызстанда канча болду алып жатканыңыздарга, алып барып жатканыңыздарга? Биз ушул жылдын 2022 жылдын 15 январда каттоодон өттүк. Жылдын башынан бери эмгектенип эткенсиздер да. Түшүнүктүү. Дал ушул аралыкта канча кыргызстандыкты турак жай менен камсыздадыңыздар? Жана бул турак жай жерби, же тамбы, же батирби, же балким дагы кандайдыр бир балким азыркы кооперативдерде дагы болуп калды, курулуп келе жаткан үйүн толуктоо, толук кандуу куруу сыяктуу кандайдыр бир сунуштар берилбедиби? Ушул кайсыл багыттарына көбүнчө көздөйсүздөр? Биздики негизги багытыбыз турак жай, негизги. Бирок дагы кошумча 4 багытты камтый кеттик, анткени бул элибизге керек да. Жардам алып аткандан кийин элибиздин колубуздан келишинче муктаждыгын чечкенге аракет кылалы дедик да. Ошондо биринчиси турак жай, экинчиси автоунаа, үчүнчүсү бизнеске. Бизнес бул айыл чарба, мал чарбасы. Төртүнчүсү рефинансирование. Бул эгерде сиздин карыздарыңыз болсо, кандайдыр бир финансылык төлөнүп бергенге жардам берет. И бешинчиси бул жаңы эле бөлдүк спецтехника, атайын техникалар, ошол айыл чарба
курулуш техникалары. Ошол 5 багытка эми турак жайдын ичинде 5 багытыбыз бар. Ошонун ичинде да бөлүнүп кетет. Мисалы турак жайды ала турган болсок, курулушка дагы жардам беребиз. Мисалы биздин көбүнчө кыргыздар жер үйгө баягы жер тамга качырабыз да. Участогубуз бар. Фундаментин куюп койдук, времянка куруп койдук, чоң үйдү кура албай атабыз. Ага курганга эми биздин ачылганыбыздын дагы бир мындай эмеси себеби кыргыз эли мен өзүм билгенден союз тарагандан бери эле үй куруп келатабыз. 30 жылдан бери эле да. Качан жашайбыз? Вот ошол баягы жумуштан дейбизби же милдеттен дейбизби, ошондон арылсын деп өмүр бою курулуш жолу өтүп кетпесин деп ошону кылдык. Мисалы үй курам келди, бизде обязательно эме кылыш керек да, сметный стоимостун көргөзүш керек, ал документально болуш керек. Келет, канча каражат керектелет, ошол каражатты беребиз. Эч кандай пайызы жок. Түшүнүктүү. Дал ошол пайыз, каражат тууралуу дагы азыр сөз кылабыз. Мен кезектеги мейманыбыз Рузель айымга да суроо берейин дедим эле. Баягы юрист катары сөзсүз түрдө бул жерде мекеменин ишмердүүлүгүнө толук кандуу жоопкерчилик сизде. Анан дагы эң негизгиси бул официалдуу түрдө, расмий түрдө кызмат көргөзө баштагандыгы дагы бул сиздин эмгегиңиз аркылуу болду да. Андыктан деги эле дал ошол мекемени юридикалык жактан официалдуу кылып баягы коомчулукка ишмердүүлүгүнө кандай жолдор менен, багыттар менен алып келдиңиздер? Деги эле Минюс менен ишмердүүлүк кандай жүрөт? Юридикалык жак болгондуктан эң биринчи ирет бул Минюстан каттоону өтүү да зарыл. 15-чи жогоруда айтып кеткендей, 15 январда 22 жылы Чүй Бишкек управление башкармалыгынан каттоодон өтүлгөн. Ошого байланыштуу бардык документтер, протокол дегендей күбөлүгү юридикалык жактын биздин кооперативдин жана уставы. Ошол документтер топтолуп, печаттар басылып дегендей, бардык мыйзам тарабынан бекитилген жооптор даярдалган болчу да. Мынакей жогоруда Бактык мырза айта кеткендей, кардарлар ар кандай талап менен жана ар кандай суроо менен келишет, туурабы? Бири накта жардам иретинде кичине бекер бер же болбосо мен үстөм баягы баштапкы төлөмүмдү азайтып бер деген сыяктуу суроолор болот да. Булар жагына дагы көбүнчө юристтер кийлигишет. Юристтердин да өздөрүнүн маалыматы жана дал ошол мыйзам чегиндеги жооптору болуш керек эмеспи? Дал ошол кардарларга ошол жаатта кандай жеңилдиктер бар? Же болбосо дал ошол кардарларга кандай негизде түшүндүрүп берет элеңиздер? Кандай ыкма менен сиздерден батир алса болот экендиги тууралуу? Эң биринчи ирет бизге кайрылганда бул документтердин топтому дагы көп эмес, талаптары андай деле мындай башка бир банк сыяктуу, мисалы үчүн доход справка деп коет го, именно айлык маанасы тууралуу, кайсы жерде айлык маанайын алдың, ошол тастыктаган документтерди талап кылынбайбыз. Анткени биз Кыргызстанда ачылгандыктан чындыгында негиздөөчүлөр ошол биздин өлкөдө болуп аткан экономикалык жагдайларды эске алып, анткени биздин жарандар көбүнчөсү мындай официалдуу эмес жумушта иштешет да. Мындайча айтканда, же кээ бирлери 10 миңди, 20 миңди көрсөтүп коюшат, же мигрант сыяктуу да. Алардан биз мындай талапка жооп берчи банктарда мисалы үчүн талаптарды кыла албайбыз да. Биздин эң негизги миссиябыз социалдык экономикалык биздин жарандарыбыздын, биздин мүчөлөрүдүн социалдык экономикалык абалын жакшыртуу, жеңилдетүү болгондуктан биз документтердин топтомдорун минималдаштырдык да. Ошондо биринчи ирет паспорт, анан нике куәлүгү, эгерде нике куәлүгү бар болсо адамдын, андан кийин жолдошунун же келинчегинин макулдугунан кийин справка, жашаган жерден туруктуу прописка болобу же убактылуу жашаган жеринен справка алып келиш керек да. Түшүнүктүү. Анан көп учурларда ушул жаатта биздин телеканал бир канча ирет материалдарды да жасаган, жана ушундай эле маектерди да курганбыз. Ошол жерде жарандардан көбүрөөк суроо мындай келди эле да. Банкта өзүнүн кандайдыр бир жакта баягы карызы бар экен, башка банктарда дагы. Бирок анын турак жайы болбогондуктан дал ушундай жеңилдетилген түрдө сунуштар болуп жаткандыктан ошону мен да колдонуп үй алса болобу деген суроолор пайда болгон.
ушул жаатта сиздердин жообуңуздар кандай болот? Кайсыл бир жарандын банкта карызы бар, бирок ал дагы да болсо кооперативге алгысы келип атат да, үй алгысы келип атат жеңил түрүндө. Эгерде банкта кредиттер бар болсо, бул жана кредитный история деп коет го, ал жагын чындыгында каралбайт да. Эми каралбаган дегенде бир сыйра анкетный определенный бир документтерибиз бар. Ошол жерден ал маалыматтарды жазат. Бирок ошол эле учурда биз жаран менен сүйлөшүп, мүчөлүк алып аткан кезде мындай маектешип, чындыгында төлөгөнгө мындай жөндөмдүүлүгү мындай өз алына жараша кадам кылсын деген мааниде да. Бирок сиз жана айтып кеткендей, кредитный история чындыгында талап кылынбайт да. Бул бир. Жана экинчи, биздин кооперативде тиги банктан алып, андан тышкарыда кооперативде ошол эле учурда биздин мүчө болуп мүмкүнчүлүгү караштырсак, ооба мүчө болуп бизге дагы кире алат, банк аркылуу дагы турак жайды ипотека аркылуу оформление кылса болот. Эми эң негизги суроолордон болот. Кардар сиздерге кантип мүчө болуп ала алат, кантип сиздерге келе алат, жана кандай шарттар менен, жана кандай баштапкы төлөм менен канча убакытка бере аласыздар? Кимиңиздер жүрөсүздөр? Мен жооп берип коеюн да. Бизде эң минималдуу 10% менен кире алат, 5% кооперативдин услугасы, ошондо 15%. Ал процент кантип аныкталат? Ала турган суммадан да. Ал жаран өзү ала турган тамдын суммасын алып келип береби же унаанын? Ооба. Мисалы бизде үйдө, турак жайда $150,000 чейин. Баланы. Мүмкүнчүлүгүңөр бар, баланы? 150,000 ашык алып бере албайбыз. Баягы правилада ушундай да. Биздики социальный проект болгондон кийин бул ушул мындай муктаж адамдарга ылайыкталдык да. $150,000 жакшы эле там нерсе керек. Жер үйлөрдү да карадык да. Анын үстүнө биз эмне үчүн 150ге токтодук? Биз международный кооперативбиз. Биз Кыргызстанда эле ачыла турган кооператив эмеспиз. Биз Борбор Азия и ошону менен кошо Россия мамлекети да кошулат да. Азыркы учурда негизи 6 мамлекетте иш алып барабыз. Ошол 6-нун азыркы учурда 2 мамлекет иштеп атат. Кыргыз республикасы, анан Россия мамлекети. Кудай буйрса жакын арада Казакстан кошулат. Ошон үчүн биз 150ге келип такалдык да. Анткени Кыргызстанга ылайыктап койсок, Россиядан үй алып бере албагат экенбиз. Анткени Россияда, Казакстанда баалар жок. Албетте, социалдык. Анан 2 айдан 6 айга чейин бизде күтүү мөөнөтү бар. Кимде ким канча ала турган суммасынан канча көбүрөөк суммасын төлөй турган болсо, ошого жараша тезирээк алат да. Ал кандай жүрөт? Ошондой мисалы үчүн жаран бир 70-80 миңге үй алганы жатат, анан 15% сиздерге төлөдү алгач. Анан канча аралыкта алат ошо? Эгерде мисалы $70,000 ала турган болсок, $70,000 15% $10,500. $10,500 төттү 6 ай күттү мөөнөтүн. 6 айдан кийин $70,000 үйдө алып беребиз дагы, калганын 25 жылга чейин бөлүп коесуздар, үстөк пайызы жок, бөлүп берип коебуз. Ошол бизден алган сумманы эле 25 жылдын ичинде бөлүп төлөйт. Эгерде ошол эле $75,000 55% төлөй турган болсо, 35,000 жарымынан көп. 35,000 плюс 5% кооперативдин услуганы төлөй турган болсо, ал 2 айдын ичинде алат. Түшүнүктүү. Анан мынакей январда ачылыпсыздар, андан бери мынакей жылда соңуна чыгып келе жатат, 6 айдан ашыптыр. Кардарларыңыздар барбы? Мен жогоруда да ушул суроону бердим эле, жок ала элекмин. Жок, айта албай калдыкпы, айтпай кеттикпи? Айтпай кеттик. Биз ошондо 8-9 ай кетип атат, иштеп атканыбызга. Ошонун ичинде биз 130 ашык адамга жардам бере алдык. Ошонун жарымы автоунаа, жарымы турак жай. Унаа менен маселе кандай турат? Унаада дагы 5 программабыз бар деп атпайбызбы? Бизде баягы эң маанилүүсү турак жай болгондуктан, ошол 5 тең турак жайдын шарттары менен иштейт да. Первоначальный минимальный 15%, 2 айдан 6 айга чейин күтүү мөөнөтү. Автоунаага дагы спецтехника бүт барына бирдей эле шарт менен
Түшүнүктүү. Анан мынакей азыр айта кеттиңиздер, бул эл аралык деңгээлдеги кооператив макул. Азыр кыргызстандыктар оозу күйгөн айранды үйлөп ичет демекчи, сиздерге болгон ишеним кандай болуп жатат? Салыштырмалуу мынакей Россия Федерациясында да бар экен, ал жерде да биздин кыргызстандык жарандар абдан көп санда, жана алардын болгон көз карашы, сиздерге болгон баягы орусча айтмакчы отзыв кандай болуп жатат азыркы кезде? Сиздердин кооперативиңиздер тууралуу. Ооба. Эми биз баштаганда жакшы эле баштаганбыз. Ишибиз аябай жакшы, элдерибиз келип, анан азыр эми кооперативдердин айланасында болгон ызычууга байланыштуу бизде дагы эми келишет, келип эле силер деле ошондойсуңар да деген ойлор болот да кишилердечи. Эми жана сиз өзүңүз айтып кеткендей, сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет болот. Бизде кооперативдер эле эмес, канча компаниялар келип кыргыздарды алдап кетишти. Болгон акчаларын, акыркы акчаларын алдап, биз кыргыз эли ушундай ишенчке эле экенбиз да, ошол ишенчтен пайдаланышты да көп адамдар дейсизби, же башка жакшы эмес адамдар. Ооба. Анан эми мындай да, кооператив эгерде Кыргызстанда, башка өлкөдө жок болуп, Кыргызстанда биринчи башталып аткан болсо, кооптонсок болот да. Бул иштелбей турбайбы, ошол бул лака турган, бул жанагы кээ бир кишилер айтканда пирамида турбайбы депчи. Башка өлкөлөрдө иштеп атат да. Өнүккөн өлкөнүн баарына карап турсаңар кооператив бар. Кооператив бар өлкөлөр банк системасы эч качан ставкасын көтөрө албайт. Бул кооператив, муну маанисин эле түшүнүш керек да. Азыр мамлекет кооперативдерди да түшүнүп, колдоо көргөзүш керек. Анткени бир адамдын иштеген иши менен жамааттын иштеген иши айырмасы бар да. Мындай, бу жерде коллектив, жамаат иштеп атат да. Бири-бирибизге бул кыргыздар илгери эле. Бирок мындай убаданы, мындай эрежени бар эле жамаат болуп иштейбиз деп көп эле баягы уюмдар айтып келген да. Бирок ошол жерден мен баягы сиздерге берген суроо мындай төмөндөгүдөй болду да. 9 өзүңүздөр айткандай, 9-8 ай болуп калыптыр иштегениңиздерге. Анан башка мамлекетте дагы иш алып барат дейсиз. Ал жерде баягы өнүккөн, өскөн, бул жердин баягы системасын көнүп, баягы кичинекей бала атасынан атасы уулуна кандайдыр бир тапшырып, бул түшүнүктү берип кеткен мүнөз. А бизде бул акыркы 5 жылдын ичинде эле пайда болду. Алгачкылардан болуп алгандар чын эле алды. Бирок ал кооператив, ал уюм баягы бара-бара узарып бара жаткандыгына байланыштуу акыркы учурда тапшыргандар чынында эле алданып калган кездер көп кездешип атат да. Бизде алса Кыргызстан деле алып атам да. Ал эми мисалы үчүн салыштырмалуу ошол Москванын жарандарын, Россиянын жарандары жөнүндө дагы мен суроо бердим эле да. Көз караштар кандай болот? Алардын сиздерге болгон ишеними Кыргызстандыкы макул түшүнүктүү болуптур, кичине бир ишенип ишенбестик ойлор болсо, ал эми чет өлкөлүктөр кандай кабыл алат? Мигранттар жөнүндө бул кооперативдер мигранттарды дагы кооптондурду да. Азыркы кооперативдердин тегерегинде болгону мигранттардын көпчүлүк бөлүгү ошол турак жай маселесин чечебиз деп кеткендер. Ошол маселени чечебиз деп булар кооперативдерге да акча салышкандар. Азыр күйгөндөрдүн, мисалы ошол мигрант өз колу менен салбаса дагы, бияктагы туугандары менен, ата-энесине, бир туугандарына салып салдырган да. Азыр Кыргызстан ичиндеги кооперативдерден жабыр тартып калгандар, мигранттар, көпчүлүгү мигранттар алардын арасында да бар да. Азыр бизге чалуулар болуп атат, бирок дагы эле силер ошол тигилердей болуп калбайсыңарбы, эртеңки күнү жабылып калбайсыңарбы деген эле суроолорду берип келатышат да. Биз эми биздин максатыбыз элди мындай реклама кылып, биздин кооперативге тартып пайда көрүү эмес да. Биздин максатыбыз ошол муктаж адамдарга жардам берүү. Түшүнүктүү. Анан дагы бир суроо. Буга чейин дагы бир ушул салыштырмалуу башка кооперативдерде маек алып жаткан учурда айтып калышты эле, алардын өздөрүнүн дагы атайын имараттары бар, үйлөрү бар, курулуп жаткан тамдар бар. Аларды дагы сунуштасак болот деген сыяктуу. Сиздерде мындай өзгөчөлүктөр жокпу учурда? Негизи ошону дагы кичине мындай кылып да, кооперативдерди азыр дагы бир элге айтып кетейин, кооперативдер азыр бирөө дагы алдаган жок. Болгондор кооперативдердин минустары эле, эгерде срок койбогондо, мисалы 6 айда алып берем, 8 айда алып берем дегенде азыркыдай иш болбойт болчу да. Эгерде кооперативдин инвестору жок болсо, бул срок койбош керек. Биздин кооперативдердин минусу эле ошол да. Анан эгерде
кооперативдин өзүнүн үйү боло турган болсо бул өтө чоң пайда. Анткени ал өзүнүн эгерде жаран келди, үйгө очередке турбай мага срочно керексе өзүнүн үйүн бере берет да. Бул ошондо ипотекадан эмеси менен айырмаланып калат? Ипотека бул процент да. Үстө кошуп атат да ипотека. Анан бул жерде бир гана үстөксүз анан күтүшүң керек болуп калат экен, ипотекада күтпөйсүң. Ошону менен айырмаланат да. Банк мисалы дагы эле кайра мисалы башка өлкөдөгү кооперативдер иштеп аткан өлкөлөрдө кайра эле пример келтирип кетейин да. Мисалы эмне үчүн аларда ипотека 3-4%тен көтөрүлбөйт башка өлкөлөрдө? Анткени альтернатива бар. Кооперативдер. Эгерде келди, банктан алайын десе, банк тез берет да. Төлөй турган мүмкүнчүлүгүн көрүп туруп берет. Эгерде пайызын жогору кылып койсо, ал кооперативге кетип калат. Анда лучше мен күтүп туруп эле кооперативден алам депчи. А банкка келет, банк сразу мисалы, эмне үчүн биз автоунааны да коштук? Анткени Кыргызстанда эмне көп, автоунаа көп, бирок ошолор башка өлкөлөрдүн утилге чыккан автоунааларын айдап жүрөбүз. Бүт металломду бизге алып келип, андан эмне деген зыян газдар чыгып атат. Аларда мүмкүнчүлүк болгон үчүн, мисалы Европада салондан алышат. Туурабы? Барды, счетун карады, счетунда акча барбы, бере берет. Ай сайын зарплатасынан кутулуп калат. Мына азыр биздин кооператив аркылуу биз ошондой мүмкүнчүлүктү алып келдик да. Азыр биз 3000-4000 долларлык машиналарга көнүп алганбыз да. Бизге келет 1,5 миң долларын көтөрүп алыпчы. Мага 2 айда 3000 долларлык машина алып бере аласыңарбы депчи. Мен ошолорго айтып атам, 3000 долларлык машинаны алып отуруп сен 100 менен эле автозапчасти кайра байытасың да. Машинаң бузулат, ошол жакта эле жүрөсүң. 6 ай жүрө туруп эчтеке болбойт. 1,5 миң долларды төлөсө, 6 ай күтсө, 10 миң долларлык машина алат. Зато аны менен проблема болбойт да. Эгерде 3000 доллары болсо, 6 ай бат эле тез көз ачып йумгуча өтөт. 3000 доллар төксө, 20 миң долларлык машина алып атпайбы? Түшүнүктүү. Бирок ошол акчаны кайра төлөп бергенге дагы ал жарандын кандайдыр бир туруктуу жумушу болуш керек эмеспи? Ошол эле учурда мисалы үчүн азыркы сиздер айтып жаткан шарттар абдан эле биздин кыргызстандыктар үчүн жеңил экен жана ыңгайлуу экен, бирок ошол эле учурда дагы да болсо кооперативге ким муктаж? Бул азыркы кезде ошол жумуш издеп жаштар муктаж, азыркы кезде бюджет кызматкерлеринин адистери муктаж, аларды керек болсо 1,5 миң эмес, 500 доллар дагы жок болуп калган учурлар болот. Ошол жерде дагы деле болсо кыйналыштар келет эмеспи? Сиздерде атайын мынакей инвесторлор бар экен. Бул жерде кандайдыр бир айрым бир бөлүктөргө, акыркы суроолордон болсо, жеңилдетилген мүмкүнчүлүктөр каралганбы же андай көрүнүштөр жокпу? Бизден өзүбүздүн ишибиз эле жеңилдетилген болот атпайбы? 10% төктү, 90% кооператив берип атат. Пример келтирейин, 40 миң доллар куйду. 6 миң долларын баштапкы төлөм кылып төктү. 6 айдан кийин 40 миң доллар үй алып атат. 6 миң долларга азыр участок да келбейт шаарда. Даяр үйдү алды, айына 120 доллардан төлөп атат. Бул жеңилдикпи? Эми жанагы сиздин сөзүңүздө дагы эгерде бизде гос жумушчулар бар да, төлөбөй, акча топтойлбой айткан болсо, бизде накопительный топтоо жолу менен первоначальный топтоп, андан кийин кезекке турганга да мүмкүнчүлүк бар. Андан жакшы шарттар экен. Чынында эле урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерде суроо жаралган болсо же болбосо биздин маегибиздин баягы соңуна гана кошулуп калган болсоңуздар, бүгүн кечинде саат 7-де кайталоодон көрө алсаңыздар болот. Азыркы кезде бүгүнкү биздин тема дал ушул Ислам каржы кооперативи жөнүндө алардын шарты жана кыргызстандыктарга түзүлгөн ыңгайлуу сунуштар, багыттар жөнүндө сөз болду. Бул тууралуу бизге кене маалыматты берген Ислам каржы кооперативинин төрагасы Бакытбек Орозабеков жана ошондой эле жогоруда аталган уюмдун юристи Рузель Транбаевалар келишкен. Убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге жана ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Ушуну менен СТВ телеканалындагы маанилүү маек көрсөтүүсү соңуна келди. Студияда Жанара Эсенова болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.